Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде 5-де 5-ө, аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн өлкөбүздө болуп аткан чоң окуя коронавирустун кесепети экономиканы эңшерип кетпейби деген теманын тегерегинде кеп салабыз. Анткени бүгүн аябай кооптуу мезгил болуп атат. Анан ошол учурда ошол Кыргызстандагы азык-түлүктөр кымбаттап кетпейби, экономикабыз алсырап кетпейби, кандай кылсак болот ушул маселени деген теманын тегерегинде ой калчап көрөлү деп атабыз. Азыр мен коноктор менен тааныштырып алайын. Менин оң жагымдан баштайм. Чыныбай Турсунбеков, Жогорку Кеңештин депутаты, Жаныбек Керималиев, Айыл чарба министринин орун басары, Мейманбек Абдылдаев, экономист, Элдар Алишеров, экономика министринин орун басары. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Мына бизде дүйнөдө болуп аткан окуя бизге да келди. Бүгүн биз дагы бир топ кыйынчылыктын үстүндө отурабыз. Бирок медициналык багытта далай кеп кылдык. Биз бүгүн ошо атайын ушундай учурда элдин шартын, элдин жашоо шартын кандай кармап кала алабыз, экономикабызды кантип бекемдеп алабыз, азык-түлүгүбүздү кантип дайындап алабыз, же болбосо жанакынтип азык-түлүктүн баардыгын элдер ташып кетпейби, жетиштүүбү деген багытта тема кылып көрөлү деп атабыз. Мен дегенде өкмөттүн өкүлдөрүнөн кеп баштайын. Айыл чарба министринин орун басарынан баштайынчы. Айтсаңыз, бүгүн азык-түлүк, тамак аш бизге жетиштүү элеби, болобу, буюрса деп туралычы. Эми бул эң негизги азыркы ошол биздин жашоо шартыбыздагы ошонун ичинде ошо айыл чарба министрлигинин функциясы ошол азык-түлүк коопсуздугу биздин ошол карап көзөмөл жүргүзүп, ошол фермерлер менен чогуу иштерди алып баруу. Эң негизгиси бул жерде биздин азык-түлүк ошол 9 продукт бар, ошол азык-түлүк коопсуздугун ошо менен мындай салыштырат да. Ошонун негизинде биз 4 тамак ашты өзүбүз камсыздап азыркы учурда экспортко чыгара алабыз деп айтсак болот. Кайсылар? Мисалы, азыр жашылча жер жемиштер, жанагы помидор, огурцы, сүт продукциясы, бул дагы сүттү биз даже мындай мактанып айтсак болот, ошо Кыргызстан Орто Азияда биринчи орундарда турат. Анткени сүттүн продукциясы, сүт өндүрүү боюнча. Анан кийин картошка. Бул картошка менен да өзүңүздөр жакшы билесиздер, муну дагы өзүбүздү обеспечивать, камсыздандырып, чет мамлекетке экспорт кылып сата алабыз. Анан кант кызылчасы. Кант кызылчасында бул дагы биз өзүбүз ошол кластердик метод менен ошол кайыңды кант акционердик коому кластер кылып, ошол кластердин негизинде азыркы учурда үрөндөрүн берип, ошол талаадан дасторконго чейин дегенки ошол формада иштеп келатат. Биз өзүбүздү камсыздандырдык, чет мамлекетте азыркы учурда бар деп айтсак болот. Эт продукциясы бар, унду айтсак болот. Булар биз өзүбүзгө жетиштүү бар, бирок чет жакка сата албайбыз. Анткени себеби ошо азык-түлүк салыштырганда ошол биз азыр пока буга жете элекпиз да. Эми ун канча айга жетет, маселен, жетиштүү болгондо? Эми унду мына өзүңүздөр мына телевидениедан каржы булактарынан угуп атасыздар, маалымат каржы булактарынан. Бул эң негизгиси биздин азыркы июль айында оруп жөө иштери башталат. Июль айында ошого чейин жетет биздин деп турасыздар. Азыркы ун заттары, будай азыктары. Мен ойлойм, азырындагы биз негизи 1 миллион 200 миңден ашык биздин муктаждыгыбыз болсо, ошонун ичинен 670 миң тоннаны биз өзүбүз өндүрөбүз. Ошол биз мурунку учурдан бери эле жанагы твердый пшеница деп ошону сатып алчубуз. Эмне себептен дегенде жанагы кесмелер жасаганда ар түрлүү китлаптарды жана башка ошол жанагы твердый пшеницаны ошону сатып алып кошчубуз.
азыркы учурда кампаларды көрдүңүздөр, кампаларда азыр бар ундар. Мен ойлойм, бул эме тиги мындай унга, ошол буудай унуна, буудайга муктаждык болбойт деп. Муну менен бирге биздин азыр жанагы айыл чарбасын каржылоо боюнча долбоорубуз бар. Ошонун негизинде дагы өкмөт тарабынан акча каражат каралып атат. Биз ун өндүрүүчүлөр менен сүйлөшүп, алар дагы ошо кредитке алышат дагы, ошону менен дагы запастарды камсыз кылат. Дагы мен ойлойм, бизден жерлердеги адистерибиз иштеп атышат. Ар бир үй фермерде дагы өзүнүн даярдаган буудайлары бар. Алар дагы мындай азыр өзлөрүнө мындай жетиштүү деп айтсам болот. Чыныбек, ун жетиштүү деп атат да, сиздин оюңуз кандай? Эми жаңы орун жыюуга чейин жеткиргенге күч жумшаса болот. Эми мамлекет мактанып атат, 60 000 тонна запас турат деп. Бирок дыйкандардын колунда буудай бар деген сөзгө кошулбайм. Ошондой эле ун комбинаттары дагы баары тең эле аябай толтуруп алган запас дегенге кошулбайм. Анткени себеби биз Евразиялык экономикалык бирликке киргенге чейин же ошол туштарда Кыргызстанда темир сарыйдын тушунда деп айтайын, 126 тегирмен иштечү. Бүгүнкү күндө 10го жетпеген тегирмен иштеп атат. Себеп саясаттын, мамлекеттик саясаттын туура эмес жүргөнү. Жаңы айтпады, азык-түлүк коопсуздугу боюнча 9 товардын түрү бар деп, 9 азык-түлүк товар бар деп. Анын ичинен эң маанилүүсү ошол ун, нан. Бирок саясат кандай болду? Казакстанда буудай толтура, Россияда толтура, биздин өндүрүшкө кереги жок, биз ошол жактан алып алабыз деген саясат жүрүп келатат буга чейин. Кыргызстан, мен ошончо жылдан бери айтып келатам, Кыргызстандын эң биринчи душманы бул контрабанда. Контрабанданы ал эми адам бул товардан экономиканын душманы контрабанда деги эле Кыргызстанда эмес, кайсы өлкөнүн болсун. Ал эми ошол контрабандага кырыша болгондор адамдардын ичинен душман. А кырыша кимдер болот? Гос чиновниктер күч органдар болот. Финполиция болот. Бүгүнкү күндө ошо финполиция менен эле же башка күч эмелер менен эле төбөгө чаам деп коркуткан кимде болуп атат? Мына бүгүнкү момундай башка түшкөндөрдү алып түшкөндө аны менен өкмөт азыр ошол биздин тегирменчилерди коркутуп атат. Буга чейин ошолордун пайдасын ошолор көрүп келишкен, контрабанданын пайдасы. Эми анан ошон үчүн айтайт элем, дефицит болбошу ыктымал, бирок баа өсөт. Кантип өспөй коет? Мына мындан бир жума мурда 3 сом өскөн, 70-тен 73-ге чыкты деп коелду доллар. Кече 17% өстү. Башка чектен 73-тен 85-ге өстү. Долларга ошол сырьёсын, буудайын алып келип аткан унчулар кантип аны ошол мурдакы ба менен же болбосо ошол курс менен сатат, кармап турат, же болбосо ошол унду кармай албайт. Аны өкмөт бүгүнкү күндө бир эле жол таап атат. Мен эшитип финполицияны жиберем, мен сени төбөгө чыгам деп атат. Андай саясат менен алыска бара албайсың. Саясат узак мөөнөттүү болуш керек. Саясат узак мөөнөттүү атамекендик өндүрүшчүлөрдү ошо өзгөчө биз азык-түлүк коопсуздугун камсыз кыла турган товарларды коргой турган саясат жүргүзүшүбүз керек деп айтып келатабыз. Ал эмес, мен катта жазгам, дистрибьюторлордун баары экономикалык союзга киргенден кийин өлүп атат. Бүт баары жок. Дистрибьютор деген ким? Ошол Казакстандан болобу, башка өлкөлөрдөн азык-түлүк продуктларын алып келгендер. Эмне үчүн расмий дистрибьюторлор жок болуп атат? Анткени себеби бейрасмий контрабанда менен өтүп кетти баары деп атат. Муну токтотуп койсо жок дегенде бул киши айткандай ашып кетсе, бир аз эле азык-түлүк, ундун, буудайдын болуптур, башка ушул сыяктуу нерселердин контрабандасын токтотсо, чайдын, майдын дегендей, анда азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө биз кеп кылсак да болот. Анан биздин ошону өндүргөндөргө мындай коркутуп үркүтүп биз силерге шарт түзүп берип атабыз. Эми биз айткандай иштегиле деп айтсаңар да болот. Анан туруп алып туруп, мынакей момундай биз баа коюп койдук, элдин алдында өздөрүн кыйын көргөс, мына биз 28ден ашырсаңар бааны ашырууга болбойт деп баа коюп деп элге жарыялап атат. Эл ишенип атат бул өкмөткө. Булар 28ден коюп коюптур. Эми буюрса ундун баасы 28ден ашпайт экен деп. Доллардын баары 85ден ашып атса, кайсы
келесо ишкер же өндүрүшчү ошо 28-тен кармап сатат унун. Андан көрө тегирмени жаап коюп басып кеткен жакшы да. Бул эмне болгон саясат? Тегирменин кампасында азыр бир 2 ай 3 айга жете турган un бар эми? 2 ай 3 айга эч бир тегирменчи эртеңки күнү ишенбесе, контрабанда токтой турганын ишенбесе, коронавирустун мындай кирип келерин билбесе, ким өзүнүн запас менен жөн акчасын байлап жатат? Мат резервде барбы ушунча un? Эми мат резервде биз ал өзүнчө орган, биз мына чын акылынча айткандай бул азык түлүк коопсуздугу ошол менен un жетиштүү дефицит болбойт. Кампаларда бул баа жөнүндө мен айта албайм. Бизге айыл чарбасында ошол эң негизгиси азык түлүк коопсуздугу болбосун, болуп турсун. Унбу, буудайбы, баа саясатын болсо башка органдар жасайт. Мен бул жерде башкаларга айта албайт экенмин да. Ошондуктан чын акырында биз менин сөзүмдү дагы мындай дагы бекемдеп койду. Ундун маселеси мындай кыйынчылык болбойт. Баа саясатын эми бааны башка эми бааны биз айыл чарба министрлиги ошо эми ошондуктан экономист катары айтыңызчы, кандай болот эми доллар өсүп кетиптир, мына коронавирус кыйнап отурат, экономикалык жагдай кандай болот? Эми өзүңөр билесиңер, коронавирустун келерин алдында биз Кыргызстанга деп кой жанагы 3 кишини тастыктабадыбы Минздрав. Алдын ала биз ушул болжолдогонбуз, биздин экономикабыз эмне болот, ошондо биздин болжолубузда биз айтканбыз да, ушул дагы уланып кете берсе, ай сайын 0,2%-га түшө берет да. Анан биринчи ай 0,2%, экинчи ай 0,4%, ушинтип түшүп келиши мүмкүн да. Биздин экономиканын өсүшү түшө берет да. Ошол биздин болжолубуз боюнча бул 2 ай биз депутаттарыбыз бюджетти бекитип бергенде ошо биздин болжолубуз 5% болчу да. Биздин болжолубуз экономика ички өнүм продукциянын өсүшүнүн темпи. Бирок биз азыр болжолдоп атабыз бир 2%-га, 2-3%-га түшүп кетиши мүмкүн депчи. Эми бул макроэкономикалык цифраларда эми жана баа боюнча азыр биякта маек болуп кетти. Будайдын баасы эми баарыбыз билебиз, бүт өлкөлөрдө ушу будайдын баасы мындай мамлекет катуу көзөмөлдөйт да. Россияда деле ошондой, Казакстанда деле ошондой. Ал жакта болсо билесиңер өзүңөр доллар менен сатышпайт будайды, рубль менен сатышат. Доллар өсүп кеткени менен ал деген Россияда өндүрүлгөн эмеси товары бир жактан алып келбейт, долларга байланбайт. Биз ошо ишенебиз. Айтып коеюн да. Бул теоретик экенин көргөзүп атат да, бир килограмм буудайды сатып келип көрдү экен ошо Россиядан же Казакстандан. Анан сатып келгендерден сурап койду экен, өзү экономика министрлигинин иштесе, ай сен сатып келип атасың урматтуу тегирменчи. Буудайды рубльга алып атасыңбы, теңгеге алып атасыңбы же долларга алып атасыңбы деп сурап, же сомго алып атасыңбы деп сурап койду экен, сурайлычы. Мен азыр жа кросс курс эмени айтып коеюн, азыр бүт базы. Мына мисалы буудай Россияда мисал деп коеюн, бир 30 рубль турса, доллар өсүп кеткенине эчтеке деле болбойт, 30 рубльден тура берет. Ал доллар өссө буудайдын баасы өспөйт да. Бизге жакшы экен, анда рубль түштү, арзан болот экен. Ошодо мен айтып атпайм, биякта мындай түз эме жок да. Долларга ал деген мындай доллар менен сатып алып, ал айырмасы жок да. Элдар, долларды алыш керек да. Сен Элдар, элди мынтип мындай экономика министрлигинде иштеп, турмушту түшүнбөй, эл канчадан буудай алып атканын, эмне менен алып атканын билбей туруп айтсаң, элдин баарын келесөө кыласың да, элдин баарын бири-бирине душман кыласың. Анткени себеби сен биринчи бир тегирменчиден сурачы, договорун көргөзчү, кайсы валюта менен же кайсы сом менен түшүп атасың деп. Ким сага сом менен эмес, рубль менен эмес, теңге менен эмес, мындай башка болду, сом айтпай эле коеюн, рубль менен түшкөн бир договорду көргөзчү сага. Же ошондой таап чыкчы, таможнядан барып турупчу. Жок, мен каршы бир нерсе айткан жок бул жерде. Анан эмне болот керек, турмушка мамиле доллар аркылуу кетсе кете берсин. Мен айтып атам, мисалы Россияны 30 рубльн долларга алмаштырат деп турабы, канча доллар болот экен деп. Алар деген доллар өскөт деп туруп буудайдын баасын көтөрүп салбайт да. Мисалы билесиңер 2014 жылдары рубль 1 доллар 31 рубль 32 рубль болчу, андан кийин девальвация болуп кетти, 70ке чейин 65ке чейин түшүп кетти рубль.
Ошол кезде мисалы 30 рубльга 1 доллар сатып алса болсо, азыр 65 рубльга сатып алыш мүмкүн да. 1 доллар азыр болсо 85ке чейин чыгып кетти. Эми деп анда эмес. По-любому бул деген товар канча турса ошончо турат да. Доллар өсүп кетти, анда азыраак доллар болот баасы. Өсүп кетсе, эгерде биз ушундай экономисттер менен жашап атсак, анда Кыргызстандын экономикасы точно өлөт. Анткени себеби кайсыл орустун мындай буудайчысы дыйканы, өзүнүн Кыргыздын дыйканы деле товарын сатып атат да. Отуруп алып, мен чет өлкөгө ушу мына 30 рубльдан сата берем деп айтып атат. Мына мен тегирмен курган киши катар, буудай алып аткан киши катар билем. Биздин балдар чыкты, кече эле чалды. Доллар өсүп атат. Ошого жараша бааны корректировка кылабыз деп айтты. Керек болсо, рубль менен саткан күндө дагы долларга корректировка кылат. Дүйнөдө баары долларга байланып эле эмне, тиги элдер ала турган кишилерге эле эмне рубль менен сатып калат деп атасыңар. Анын баары тең эми бул экономисттин иши эмес, бул жөн эле бир эчтекени түшүнбөгөн көчөдөгү баланын сөзү болуп калды. Жок, мына сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Корректировка кылышат, ушинтип корректировка кылышат да. Ама ошентип айтпайсың, корректировка кылып, долларга жараша өстүрөт деп эле. Мен ошону айтып атпайм сизге, по-любому корректировка кылышат, бирок бул мындай эмес да, түз пропорция эмес да. Мисалы доллар 2 эсе өсүп кетсе, анда будайдын бааны 2 эсе өсүп кетет депчи. Анда корректировка кичине туура эмес да. Жалпак тилмен айталычы. Россия бул атабыздын бир тууган эмес да. Ал деле мисалга доллар өскөндөн кийин ал өзүнүн продукциясын, мисалы унун бизге же башка өлкөгө бергенде баары бир ушундай шартта үстүнө кошуп ийет болуш керек деп ойлойм да, жантпайбы? Биржевой товар да, биржевой товар. Алар мына бүгүнкү күндө нефтини, бензинди бизге ошол эле рубль менен келет. Доллар түшүп кетти, нефтинин баасы түшүп кетти деп түшүндүргөн жок бизге чейин. Өстүрүш ыктымал бар экен. Бирок эч качан түшүлбөйт да. Ошо да. 2007-жылы ундун баасы 39-40 сомго жеткенде, нан саткандар дагы баасын ошого жараша көтөргөн. Андан кийин түшүргөнгө келгенде, бери чети 5 жыл өттү, кичинекичинен түшүрүп, бирок мурдагы деңгээлге түшкөн жок. Бир кездеги 10 сомдон турган лепешкалар, орочу айтканда 10 сомдон турган бөлкөлөр кайра 20 сомго чыккан болсо, кайра 10 сомго түшкөн жок. Түшпөйт дагы. Ундун баасы түштү, буудайдын баасы түштү, бирок нандын баасы түшкөн жок. Эми анткени баардыгы тең, баа бир көтөрүлгөндөн кийин түшүп кетиши оңой эмес. Эми ошол бир бөлкө нан азыр 16 сом болсо, кымбаттап кетсе канча? 20 сомго чыгабы же андан да өтүп кетеби? Эгерде ундун баасы кымбаттаса албетте көтөрөт да. Мен айтып атпайм, мына кечээки эле доллардын курсуна карап да, өздүк наркын санасак 4 сом 60 тиынга көтөрүш керек болуп атат. 4 сом 60 тиынга көтөрүш керек болуп атат. Жыныбай акун, силер деген мисалы акун буудайды качан алып келди? Бүгүн алып келген жок да, кече алып келген жок да. Буудайды мурун эле алып келип алган. Эми ал деген ушул кырдаалды эме колдонуп, элге кымбат сатып, ал деген туура эмес нерсе. Ошончо атайын көзөмөлдө катуу көзөмөл киргизип бааларды токтотуп койду. Ошого окшогон жигиттер экономиканы өлтүрүп атканын эми түшүнүп атам. Анткени себеби кайсыл келесо киши жөн эле акчасын байлап, уну сатылбай атса, тиги складына толтуруп коет буудай. Эч ким толтурбайт. Мурдап келгенде дагы баары сен бүгүн саткандан эртең долларга буудай алышың керек да. Болуптур. Алып койсун анча-мынча запас. Анын унгалман ун кылып саттың. Сатканда курс менен сен 20% жоготуп атсаң, 17% жоготуп атсаң, орустарга барсаң кайра сен 17% кылдый буудай береби? Сен ошого жараша арендер кылып, акчаңды кайра эртең күнү 230 долларга, бу 230 доллардан минимум бүгүнкү буудайдын баасы Россиядан алам десең, же Казакстандан алам десең, минимум. Алда Кыргызстанга кирген эмес, чегарадан. Сен 230 долларды чогултушуң керек да. 230 долларды сага ким бүгүн кечээки курс менен 73 менен берет? Ага бүгүнкү курс менен аласың. Бүгүнкү курс менен алып туруп орустарга жибересиң, сен доллар жибересиң. Эгерде орус айылдар айткандай рубльдө алам дей баштаган кезде анда айтсын. Азыр Кыргызстан, Казакстан, Орусия канча жылдан бери рубль менен соода кылабыз деп өтө албай келатат. Биринчи кезекте өтөлү ошол рубльга, ошондон кийин анан элдердин сөзүн айтсак болот. Бул мындай элдин баарын заблужденияга киргизип, мындай адаштырып, элдин баарын кимдир бирөөнө душман кылып аткан, могу ошогон чалабыла теорияны үйрөнүп алып, теорияны жакшы окуп атыр мен көрдүм да. Турмуштан нөл, анан кийин келип акылман болуп өкмөттө отуруп алып, өкмөттө туура эмес саясат жүргүзүп аткандарда мен баары жолу айтам. Кыргызстанда акыркы 5-6 жылдын ичинде
жүздөгөн дистрибьюторлар жок болду. Карагыла статистиканы, эмне кылып? Эшек такалап отурсуңар. Статистиканы карасаң жок официальный дистрибьюторлар. Бирок ошол товарлар келип атат да Кыргызстанга. Контрабанда менен келип атат. Анын үчүн иштебейбиз. Силер кимдир бирөөнө кошумат кылыш үчүн иштебегиле, кимдир бирөөнө жагыш үчүн. Силер элдин кызыкчылыгын ишке ашырыш үчүн иштегиле. Элди күйгүзбөгүле, адамдарды бири-бирине душман кылбагыла. Өндүрүшчүнү, товар чыгарганды элге душман кылган жагынан чемпионсуңар билебиз. А бирок ошол эле мезгилде жанагынтип контрабанда жасап аткандар, кырша кылгандар бүгүн келип кимге кыйын болот? Ошол өндүрүшчүгө кыйын болот. Андай болсо өндүрүштү өндүрө албасаңар, теорияны билген менен практиканы түшүнбөсөңөр, эң жакшысы өзүңөр оокат кылып көргүлө ошентип. Абдан туура айтып атасыз да, бизде көмүскө экономикалык проблемабыз бар. Аны менен бизде күрөшүп атабыз. Бирок мына азыркы биз маек куруп аткан маселе, мына өзүңөр көрдүңөр, бир 2-3 күн мурда биздин фин полициябыз канча кишини кармашты, ушинтип адамдар ушундай кырдаалдарда элдибизди алдап, кампаларына жыйып, бааларды көтөрүп жүргөн. Факт да бул, туурабы? Факт. Ошондо бизди ушу элибизди ушундай таза эмес биздин ишкерлер алдабаш үчүн өкмөт атайын бааларды мындай токтотуп койду да. Жок, мен азыр туура эле айтасыз. Муну бүгүнкү шартта коронавирустун күчөп аткан учурунда ушу кымбаттатпай продукцияны кымбаттатпай койсо болбойт деген кеп да азырчы. Болот. Эгер өкмөт туура саясат жүргүзүп, бүгүнкү момундай кырдаалга жараша болуптур, бул айткандай арзан буудай алып келип берип, ошол эле мисалы ун жөнүндө кеп болуп. Анан мына арзан буудай ушунда момчадан чыгарасың, антимонополия отурсун, эсептесин, мынакей өздүк наркулукта ошол эле тегирменчи бул айтып аткан мурдап келген буудайды эмне тиги бекер алып келиптирби? Банктан кредит алат барып, кредитти доллардын пайызын төлөш керек. Ошол банкка сен кайра эмне банк деген эмне 73 же 69 эме менен курс менен тиги жок кредитин кайра алат бекен. Мен ошо сага бир кечте бергенде сомдун доллардын курсу 69 болчу, 69тан алайын дейт бекен. Антпейт. Алып кел мага, мен сага доллар бергем, долларды пайыз менен төлө дейт. Сен складыңда жаткан буудайды дагы эртең күнү унга айландырып, товарга айландырып, мөөнөт келгенде ай сайын процент менен кошо, негизги банкка сен доллар түрүндө алып барасың. Кайсы курс менен алмаштырасың? Бүгүнкү 85 менен алмаштырып, курс менен алып барасың. Аны үчүн элдер чөнтөгүнөн кошуп бербейт, же элдер отурган экономика министри, же өкмөт ошондо айтыш керек, силер момчадан курстан алдырып койдуңар. Мына мен сага ошол доллар менен алган кредиттин ордуна сом менен берейин, пайызын түшүрүп берейин. Мына эми десе анан кийин маселе болот. Анан кийин өкмөт маселе көтөрдү го бул боюнча. Ушул боюнча айтып, чыныбагы туп-туура нерсени айтты. Азыр бул деген эми жанакы биздин маегибиз экинчи маселеси. Эми биз деген ушу биздин ишкерлерге эмне кылып жардам беребиз? Мына мисалы ун жакты алайлы, биз азыр демилгелеп атабыз, кошумча нар салыгын жок кылайлы депчи. Алып салайлы 12% төлөтпай, ошол боюнча азыр каралып атат. Билесиздер. Киргизбедиңер эле өзүңөр кыйкырып өкүрүп, анча-мынча деп сиз билесиз, ал саясат болуп кеткен. Азыр эми алат экен, анан жардам беребиз деп аттыр. Мына экономика министрлиги эң биринчи демилгелеген ошо буудайдын кошумча нарсалын алганга. Анан кийин өзүңөр билесиңер эмне болуп кетти. Эми азыр биз кайра экономиканы түшүнгөн үчүн ушундай жол кадамга барган. Ошол жакта азыр колдоп атабыз бул. Андан да башка чынбакча айтып, туура айтып атат. Кредит алган кишилер бар, эмелер бар. Анан кийин аларды жөн эле кредит төлөбөгүлө, эмештекке төлөбөгүлөдүн менин оюмча бул кичине туура эмес да. Биз деген кайра ишкерлерибизди стимулировать этиш керек. Иштесин. Анткени аякта жумушчу орунларыбыз бар. Алар иштебей койсо, бүттү, канча киши эшикте талада калат, жумушу жок калат. Ошон үчүн биз бул жактан башка эме бериш керек, дем беришибиз керек. Бул деген механизм рефинансирование деп коет да. Мисалы, Нацбанк банктарды рефинансировать этет, а банктар алар эми өзүнүн чөнтөгүнөн рефинансирование кыла албайт да. Өкмөт жардам бериш керек, Нацбанк жардам бериш керек да. Эми өкмөттө бюджеттин тартыштыгы билесиңер, Нацбанкта акча бар, РКФРде да бар. Азыр биз өкмөт жакта ушул маселени карап атабыз. Банктар аркылуу рефинансирование өттү да. Андан кийин ошо рефинансирование болгондон кийин банктар уже өзүнүн саясатын алмаштырып, өзүнүн ишкерлери менен иштешет да. Кайсыл жагынан жардам бере алат, кайсы жагынан проценттерин, эмелерин токтотуу боюнча, жа курстун алмаштыруу боюнча кайра сомго өтө, эми алар өз Нацбанк менен бири-бири иштешет да. Ошондой биз азыр мындай ыкчам түрдө ушундай антикризисный план сыяктуу 50 мериядан түзүлгөн даярдап чыктык. Мына бүгүн ал талкууланып атат. Азыр өкмөттө кече түндө бүтүрдүк.
буюрса ошолор ишке ашырылса биз көп эле жерден ушу ишкерлерибизге жардам бере алабыз деп эсептейм. Жакшы айтып атасыз да. Маселен бүгүнкүдөй шартта мына коронавирустун күчөп турган мезгилинде ишкерлерге өкмөт жардам берип, сырттан келген продуктunu алып келдириш керек азырчы. Антпесек бизде мына 4 эле эме продукция чыгат деп атасыз да? Бул 9 продукциянын ичинен 4 продукция. Бул эң негизгиси да. Калган эмне деген продукциялар бар жей турган? Un, суу май. Бул эң негизги продуктлардан болуп эсептелет да. Ошондо эми бул жерде мына азыр чынын айтканда талаш болуп атат, бирок эң негизги ошол коопсуздуктан чыгыш үчүн биз өзүбүздүн ошол буудай аянттарыбызды көбөйтүшүбүз керек. Буудай аянттарды көбөйтүш үчүн ошол атайын өкмөттүн саясаты жанагы семхоздорду дотацияны жүргүздү, азыр киргизди. Ошо дотациянын негизинде биз ошол үрөөнчүлүк чарбалардын ошо үрөөндүн сапатын оңдоп, бизде башка мамлекеттерге салыштырмалуу жерибиз айдоо аянттарыбыз аз, ошондуктан ошо айдоо аянтыбыз аз болсо дагы жогорку түшүмдүү үрөөндөрдү өндүрүп, биздин дыйкандар ошол биз өзүбүздөн ошол жерден жанагы ун продукциясын көбөйткөнгө, аштык буудайды көбөйткөнгө иштерди алып барып атабыз да. Мисалы ошол өкмөттөн азыр дотация болуп атат. Ошо дотациянын негизинде мына бизден азыр дыйкандарыбыз алып атат ошол биринчи репродукциядагы буудайларды, элитаны алып атат. Ошонун негизинде бул жанагы түшүмдүүлүктүн жакшы болгондуктан биз азыр 5 жылдын ичинде ошол 1 миллионго жеткизгенге аракет кылышыбыз керек. Эмне себептен дегенде бир күнү болбосо бир күнү мына Чыныбай Акунч айткандай границалар жабылып калса, ушул сыяктуу оорулар болгондо биз өзүбүздү мындай камсыздандырып жеткиришибиз керек. Ошого биз мындай аз алгоритм кирип, ошонун негизинде түзүмдөрдү сунуштап, бардык жерлерде ошондой иштерди жүргүзүп атабыз да. Мен ойлойм, бул дотациянын негизинде ошо үрөөнчүлүктүн сапатын, жакшы үрөөндөр сапатын 15-20%ке жогорулатабыз. Бир эле мисал алайын, азыр жакшы үрөөндөрдү сеп, Таза Жан деген Ысык Атада кооператив бар. Алар 55 бүт бардыгын салыштырганда 55 центнерден гектарын алышты буудайды. А бирок кээ бир жерлерде 70 центнерден болду да. Мына ошолго жетиштинге аракет кылып биз ошону иштешибиз керек. Мен бир статистиканы айтып коеюнчу. Албетте, азыр Элдар мырза дагы мынакей Айчара министрдин орун басары да жакшы сөз айтты, мындай кылып атабыз өкмөт депчи. Бирок эмне үчүн буга чейин кылынган жок дагы, ошон үчүн статистиканы карасаңыз, былтыр эле 100 000 гектар жерге буудай аз себилди. Эмне үчүн 100 000 гектарга аз себилди? Эмне үчүн статистикада 600 000 гектар, факты жүзүндө 400 000 тонна буудай чогултулган жок. Түшүмдүүлүк жөнүндө мына 50-70 центнерди айтып атабыз. Статистиканы карагыла. Орточосу өткөн жылы 25-26 центнер болуптур. Өтө чоң дегени. Ага чейинкиси 15 да бар. 15, 16, 18, 20 бул акыркы 5 жылдыкын карасаңар, эң патологу 26 центнерге турат. Жыл сайын буудайдын аянты азайып атат. Ал эмне биз аябай жыргап кеткенден эмес да, ал туура эмес саясаттан болуп атат. Бул маселени кош көңүл мамиле, мындай айтканда, мындай бир нерсе бар да. Баарыбыз азык-түлүк коопсуздугу, стратегиялык азык-түлүк тамактар деп атабыз. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрү тизмесине киргизип алган. Бирок көбү же түшүнбөйт, бул эмне деген азык-түлүк коопсуздугу дегенди түшүнбөйт, же түшүнгүсү келбейт, же ойлонбойт. Натыйжада айдоо жерлери азайып атат. Түшүмдүүлүк 26-дан ашкан жок. Акыркы статистиканы айтып атам. 126 тегирмен 5 жылда 6 тегирменге калды. То есть 120 жабылды же иштебей турат. Дагы эмне керек? Дагы эмне статистика керек бул өкмөткө? Бул жагындагы саясат провальный экендигин, бул жагында саясат Кыргызстандын өнөр жайын жок эле дегенде талкылаганга, жок дегенде ошо тегирмендер талкылаганга багытталган саясат экенин көрсөтүш үчүн дагы кандай статистиканы беришибиз керек? Биздин дыйкандардын буудай айдабай калганын көрсөтүш үчүн дагы кандай саясат статистика керек? Мындай болуп атат да. Буудайдын себестоимосу абдан ылдый болуп сатылганда, арзан сатылып аткандыктан дыйкандардын көбү жанагы жогорку рентабелдүү түшүмгө өтө баштаганда, ошондуктан бирок биз бул жердин
буудайдын аянтын эч качан азайткан эмеспиз. Азыр кичинеден көбөйтүүнүн үстүндө иштеп атабыз да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде эң негизгиси жанагы дыйкан азыр бардык жерде 75% жер дыйкандардын бизде өзүңүз билесиз менчикте. Азыр ошонун ким ар бир дыйкан чын акырынча айтканда эме тиги дыйкан өзүнө кошумча мындай киреш алгысы келет. Ошондуктан алар жанагындай алма өстүрүп, башка жанагындай кокон гиляс деп атабыз, жана башкаларды өстүрүп, аларды анда жогорку баада сатып өзүнө киреш алып аткан. Эми бул буудайдын маселеси жылдан жылга биз буудайдын эмесин тиги аянтын көбөйтүп келатканбыз, көбөйтө беребиз. Ошон менен бирдикте дагы түшүмдүүлүктү мына чыныбек кылмыш 25-26 центнерден деп атат, жылдан жылга мына 18-жылга салыштырмалуу 2 центнерге көбөйдү. Эми бул жерде бардыгы бир күндүн ичинде болуп кетпейт экен. Эмне себептен дегенде, ошол жанагы дыйканчылык институттардын иштебей, жанагындай үрөнчүлүк чарбалардын начар иштегенинен ушулга келип атабыз. Ошондуктан биз азыр ошол дыйканчылык институтундагы окумуштууларга заявка, заказдарды берип атабыз. Азыркы биздин Кыргызстандын шартына керектүү буудайларды, арпаны, жана башкаларды өндүрүүдө. Мен мындай таң кала берем да. Бизде илгери кант кызылчасы дээрлик 100% өндүрүлүп турган, буудайыбыз айыл чарба мамлекет катары дүйнө эстирга дайын эле да. Анан азыр ошонун менче 50% да жок. Эгер унду, кант кызылчасын же башка өндүрүүлөрдүн баарын өндүрөлү десек, ортодо чайкоочулар чыгып, казасын же башка жактан сатып келип алат да, киргизет дагы. Анан биздин өндүрүүчүлөрдүн оокаты өтпөй калып атпайбы? Чайкоочу азыр жеке бизнесмендер эмес, мамлекеттик кызматкерлер болуп калып атат. Ушундай жагдайда тушка келип калды. Ушундай болуп атабы? Аларды мен айта албайт экенмин. Мен азыркы мына чыныбек кант кызылчасы жөнүндө башында айтпадыбы? Мына өкмөттүн мактанып айта турган нерсе биз кластердик саясат киргиздик деп. Эмне үчүн буудай 100 000 гектарга азайып аткан мезгилде кант көбөйдү. Акыркы бир статистиканы карасаң, кант көбөйүп 100 000 тоннага чейин бүгүнкү күндө шекер менен Кыргызстан өзүн камсыз кылып атат деп айтып атабыз. 132 000 тонна Кыргызстандын элинин талабы болсо, кантка бир жылдык талабы болсо. Анткени себеби туура мамлекет тарабынан кант өстүргөндөргө кант заводуна кайыңды дагы жардам берилип, бир кредиттик саясатын өкмөт өзү көзөмөлгө алып, бардык жагынан камкордук көргөн үчүн алар дыйкандарга акчаны көбүрөөк берген үчүн кантты айдагандар, дыйкандар көбөйдү, кант кызылчасын айдагандар көбөйдү. Ошондой саясат жүргүзбө деп ким айтты буудай боюнча? Дыйкандар көбөйсүн деп жүргүздү аны деп. Бул жерде кант кызылчасынын баасы жогору болгондуктан дыйкандардын көбү кант кызылчасына өтүп атат да. Эми буудайга да дыйкандар мына өтө баштады азыр. Мындай кырдаал болуп кетерин эске алган өкмөт, мамлекет бир канча жыл мурдадан баштап ушундай саясат жүргүзсө, буудайды да көп айдашмак. Анткени дыйкан пайдасын, өкмөттүн поддержкасын сез айдайсыз да. Биз жылдан жылга көбөйтүү, ошол буудайдын аянтын көбөйтүү болуп атат. Анткени себеби ошол тиги буудайдын аянтын көбөйтүш үчүн мамлекеттин колунда мисалы жер болуш керек да, ошонун негизинде болуп атат. Биз дыйкандарга таралган жердин баары, ошол дыйкандар менен биз келишимдерди, сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ошолордун ориентациясын ушул направление кылып, багыт берип атабыз. Анткени ар бир дыйкан негизи эме болуш керек. Жер болуп анан ошого буудай айдаш керек деген түшүнүктүү өзү туура эмес. Жок, аны айткан жокмун. Дыйкандарга жардам буудай айдасаң компенсация кыласыз же буудайыңды сөзсүздө болбоду. Мына ошону саясат жүргүзүп атабыз да. Саясат мына дотация ошол силер буудай айдасаңар, буудайдын эме түшүмүн көбөйтсөңөр,
силер мындай дотация аласыңар деп мына ошонун 30%-ын дотация кылып берип атат. Мына биринчи жолу канча биз ушул 20 жылдан бери өзүнчө мамлекет болуп 25 жылдан бери болуп атабыз. Мына дотация ошол буудайга, арпага, жүгөрүгө жана башкаларга мына дотация биринчи бул уже бере баштады. Мына алып атышат уже. Мына азыр мен дагы бир айтып коеюн. Мына алып биздин дыйкандарыбыз уже эме 30%-ын биздин мамлекет төлөп берет деп бизди атайын уже компания жүрүп атат. Биз ал боюнча бүт дыйкан азыр дыйкандар көп заявкалар берип атат дагы үйрөн чарбалар иштеген атышат. Мына азыр уктук министрин экономиканын орун басарын чакырсын. Мына 20 жылдан бери ушундай чабал өкмөттүн өкүлдөрүнүн актаныштарын угуп келатабыз. Мен ушул жөнүндө статистикалык даныйларды жарыялап жүрөм. Азыр Кыргызстанда нички дүң продукциясынын жан башына бөлгөн эмеси уровени 180-1200 доллардын ортосунда эле да өспөй койду. Экспорт менен импорттун айырмасы 3 есе. Мисалы үчүн экспортту 501 миллиардка экспорттосок 3,5 миллиардка импорттойбуз. Ушул эмне жөнүндө аяп жатат. Бул өкмөт иштейби, чабалсыз. Эмне үчүн иштейби? Иштей албайт. Сабатсыз. Өтө сабатсыз. Анан кийин эле актамай да вот. Анан жана көмүскөдөгү экономиканын деңгээли 60%га жетип калды. Көмүскөдөгү экономиканын башкарган ким? Бул жана коррупцияга малынган эмелер, чиновниктер эле. Андан башка эч ким башкарбайт. Мүмкүн жана күч органдар бар. Жана контрабанданы контролдогон ошолор да. Эми мен бул экономика изилдеген аналитик катары айткан жокмун. Мен өзүм мурда ишкерчи болуп жүрүп 15 жыл багы. Анан кийин илим көтөлөктө ошондой эмеден айтып атам да, ошол бойдон калды. Эми как илимди изилдеген боюнча айтайын. Экономиканы өндүрүш, бизди Кыргыздын экономикасы кандай экономика? Бул чакан, кичинекей базар экономикасы. Толук болбосо да базар экономикасы. Себептеги бизде баары базар экономикасы институттары бар. Бул бааны контролдогон комитет жок. Анан экономика, ушундай экономиканычы тиги экономика рынокын инструменттерин башкарыш керек. Биринчиден да вот. Эгер ал жардам бербесечи, анда башка модель табыш керек. Себептегенде Кыргызстандын абалы өтө начар. Анан жанагы Чыныбай акын айтып кетпедиби? Бул өкмөт профессионалдуу болсо эмени ишкер жасаган катмардын орто карманын санын көбөйтүп, ошол менен тыгызыш керек. Ошолордун тамырында, күрөө тамырында пайыз карап туруш керек. Булар немене дем алып атат? Мына азыр ушундай учурдачы проценттик эменичи азайтып бериш керек. Салыктын деңгээлин азайтып бериш керек. Келе турган тоскоолдуктарын азайтыш керек деп айтыш керек. Мына жанагы 9 тизмедеги болот го, ошону өндүргүлө. Силерге моундай арзан кредит, силердин моундай учуруп аткан тиги зыянын артыгы компенсация мындай болот. Өндүргүлө деп анан ошо катмарды көбөйчүккө мына азыр котурсаңыз, сиз котуруңуз. Котуруңуз, сиз айтыңыз. Өкмөттү чабалыштып атат дегенде мен эме кылам. Эмне себептен? 10 калды атпай, ошон үчүн көбөйүш. Анализ жасабайт экенсиз бул жердечи. Мен анализ жасадым. Сен мен айтып жок, мына мен айтып коеюн. Азыр өтө начар. Кредит деп атат да. Министр деген жоюш керек. Сөзгө конок бериң. Биздин ФСК менен берилип аткан кредиттердин баардыгы ошолордун баарын өндүрүү боюнча. Мына 12% азыр эле айтылып атат. 12% деп атат. Ушунун баардыгын андай айтпаш керек да. Анализ жасап атканда бир мисалды айтсам түшүнүктүү болот да, бир нерсе айтайын да. Тегирменчилерге күнөөнү коюп азыр тиги фин полицияны жиберебиз, ГК жиберебиз дегенде сөз чыгып кетет да акыркысы. Мен айтат элем. Мен кат жаздым. Өкмөттөгү керектүү кишилерге ушинтип айтайынчы, керек болсо өтө башына чейин жаздым. Кыргызстанда тегирменчилер жок дегенде 200-300 кишини иштетет. Мисалы да, ага бир канча бухгалтери бар, бир канча заводскалар бар ишенсе, бер чети бир 3 кишини иштетет, электр энергиясын төлөйт, жер салыгын төлөйт, аренда толтура да. Анан НДИсин төлөйт, салыктан салыгын төлөйт, соода салыгын төлөйт. Ошонун баарын сөйлөп, жүктүн баары биздин өндүрүшүн ойнотот. Мен бир кишини билем, фамилиясынан бери жаздым, айттым, боякта Кыргызстанда бир киши 20-30 жылдан бери унап келип сатат. Мурда бизден алчу, азыр эми Өзбекстан, Казакстандан алып келет. Анын болгону
bir бухгалтери, bir завод склады, bir кассири бар, анан кийин 40 грузчиги бар. Болду, ушу айлык төлөйт дагы. Улпак деп алып келет унду. Улпак деп алып келет, железный дорога менен алып келет. Un 20 сомдук же 20 сомдук унду алып келип туруп 2 сомдон 3 сомдон растамашка кылат, ашып кетсе 5 сомдон улпак деп. Анан анын ичинде мамлекетке түшкөн эндиси 30-40 тыйын. Аны сен буудай алып келсең эле 2 сом 50 тыйын төлөйсүң. Уна эмес, аны уңайландырган айын дагы төлөйсүң 50 тыйынды. Анан ойлонуп отуруп, кимдин жүгү оор? Контрабанд. Анан ал болгону ал алып барып туруп бирөөнү ай сайын сумка менен акча берип турат. Туура. Ошондой болуп. Анан ошону токтото албаган өкмөттү биз эмне мактайбызбы анан кийин? Жок, алар менен чогуш дейт ошолор. Жок, азыр өкмөт мына азыр коронавирустун мезгилинде, мына кушуп турган мезгилде ишкерлерге кредит берип жардам беребиз деп атышат, бул маселе көтөрүлдү. 1 миллиард бөлүндү. 1 миллиард бөлүндү. Мен агайдын эмесин айтып атам жердечи. Буга чейин эле мына мен азыр дотацияны айтып бердим да. Бул дагы ошо буудайдын, арпанын, жүгөрүнүн көп түшүм алышына 15-20% көтөрүлөт деп ошону иш кылып атат. ФСК 8 мына 8-чи проекция болот. Мунда дагы көрсөтүлгөн. Бул киши айтып атат, каралган эмес, кредиттер берилген эмес, берилип, биздин дыйкандарга берилип атат. Жок эмес. Берилип атат, бирок аз анан сиз наркомандарга бергендей дозадай берип атат да, алар предложение беришиңиз керек, экономист болсоңуз. Мондай жол менен баргыла, моңдук кылгыла деп айтып коюш оңой, жасаш кыйын бул жерде. Ошондуктан мына 12%-ти кыскартып атабыз деп айтып атат. Бул дагы негизги нерсе да. Ошондуктан мен айтам. Бирден сүйлөйлү, Ошончо мындай кылалы. Бул баягыдан бери көп сүйлөдү да. Мен баарында угуп отурдум. Мен беде сүйлөгөн жок. Ошончо айтып коеюн. Бул айыл чарбанычы башкарган чиновниктердин баары сабатсыз. Өкмөт дагы буларга көңүл бурбайт, себептегени түшүнбөйт. Хотя айыл чарбанын билимдери бар да. Президенттин деңгээлде айыл чарба, бирок буларда мындай болуш керек да айыл чарбаны. Бизди коопсуздук айыл чарба эме тамак аш коопсуздугун камсыз кылыш үчүнчү муну өндүрүмдүрүүнү жогорулатыш керек. Өндүрүмдүүлүгүн. Жанагы эле эт өндүрүү боюнчачы пародалар жоготуш керек. Анан кийин заманбат өндүрүшкө өтүш керек алардычы. Анан жанагы берген кредиттер аз. Чтоб Кыргызстан өнүгүш үчүнчү жылына 50 миллиард сом инвестиция жасап туруш керек экен. Иностранный келбесечи, анда ошонун жолун таап, ошону инвестиция жасап турбосочу, айыл чарба өндүрүшү өспөйт эч качан. Биз аграрный мамлекет болгондон кийин биз ошону экспорт жасашыбыз керек. Эме сапаттуу, анан кийин жанагы дүйнөдө эң колдонулган органикалык продукцияга жетишибиз керек. Булар ага жете албайт. Ошондо булар видениеси жок да. Ошон үчүн анан дагы бир эң негизгиси мамлекеттик деңгээлдечи макроэкономический стабилдүүлүк депчи биздин экономиканы жанагы акча жетиштүү кылбай өлтүрүштү. Булар жанагы $120, $1200 ВВПга жетпей. Бул Чад менен Сенегалдын деңгээли, аякта граждандык согуш болуп атат. Анан кийин булардан эң негизги жапа чеккендер ким? Бул здравоохранение, бул билим берүү. Айырда мамлекет вуздарда, бардык вуздарда эмес, мамлекеттик негизги вуздардачы зарплатасы бир 10 000 тегерегинде, ал эчтеге жетпейт, сабаттуу эмелер чыгарылбайт. Анан доктор медицинский услуганын сапаты өтө начар. Азыр бүт бар коммерческий медицинский центрге өтүп кеткен, байларга бюджетке акча түшпөгөн, бюджет өтө жакыр болгондуктан коомдук сектор общественный өнүкпөй атат. Инфраструктура жок. Анан коррупция болуп аткан себеби ошон үчүн. Анан шайлоолордун туура эмес өтүп аткан себеби элдин баары апатия болуп, көңүлдөрү жок болуп, лишь бы бирөө акча берсе берип атат деген моундай социальный проблема кетип атпайбы? Ошон үчүн бул мурдакыда кредит жок, азыр деле ошондо. Ошон үчүн азырчы акча кредит саясатын өзгөртүш керек. Ошого көз жеткен кишилер самостоятельный болуп, ошону ошону түшүнүп, ошону стимулдаштырып, жана орто катмарды көтөрмөйүнчөчү биз дагы ошондой болот. Ошондой кала беребиз. Саясатты өзгөртүп ошондо отот да. Кеп бүгүн бул коронавирус деген балекет оору Кыргызстанды акылына келтириш керек болуп атат да. Башка ушундай мезгил болуп калды. Сырттан азыр товар келбейт, же келип атабы? Келип атабы. Каяктан келет?
Казакстандан, Өзбекстандан, Эмне кандай Тажикстандан бүт эле бизге керектүү товарлар келип атат. Азык-түлүк бүт баары. Кытайданчы? Кытайдан азыр тиякта карантин механизмдер иштеп жаткан үчүн азыр товарлар келбей жатат. Мына кече маалымат чыкты, Казакстан ачты, биздин өзүнүн алгоритмибиз бар. Ошо менен бүгүн Кытай элчилиги менен жолугушуп ошо границаны ачуу маселесин сүйлөшөбүз. Бирок аякта маселе мондо болуп атат да. Граница ачык болгону менен биз границаны жапкан жокпуз да. Кеп биз границаны жапканда эмес, кеп эмеде болуп атат да. Товар келбей жатат да. Анткени аякта деген ар бир провинцияны эми Кытайда биринчи башталган да. Бир шаардан бир шаарга өтүш үчүн водитель 14 күн, 20 күн карантинге турат. Ошентип мурун бир жумада өтүп кеткен машина айлап өтүп атат да. Азыр бир нерсени тактап коелу. Чегара Казакстан менен ачык деп атпайбызбы? Бирок бир күн ачык, бир күн жабык. Бир күн оор, бир күн соо дегенде болуп атат. Мен да маалымат алып турам. Мен атайым сурасам бир күн жабышкан биринчи күнү. Эртеси күнү эрте менен ачты дешти. Кайра мурда күнү мурда күнү бияка чыккандар чыгарып атканда бияктан ар жака баргандарды кармап турган. Жок эле дегенде карантиндин шылтоосу менен көбүрөөк кармап мурдагыдай эркин өтпөй алган. Эмне үчүн бизде элдин баары эле чурулдап азыр мисалы тиги жергиликтүү аконду же башкаларды талап атат деп атасыңар. Кече эле уну өтпөй аткан. Анткени себеби чегерадан тоскоолдуктар болуп, ун жакшы өтпөй калды, башка товарлар жакшы өтпөй алган үчүн анан маселе чыгып атат да. Мына кечеки мен алган маалымат боюнча, кече наоборот нар жактан да бер жака өткөрбөй атат деп аткан да. Машинасын нар жака өткөргөндө бер жака албай атканын мен эмне үчүн мунун баарын билем. Мен жакшы билем. Өкмөткө же жана күч органдары билет баарын тең. Анткени алар билет, отурушат да баары тең. Кайсы жерден канча машина өтөт деп. Биз да билип турабыз, ошого жараша ишибизди кылабыз. Ошого жараша же запас алабыз, сырьён, же албайбыз да. Анан мына мен өткөндө бир цифра айтсам, Айчар министри биле билбейм, өкмөт мен эконом биле билбейм. Мен ошондон баштайынчы. Суумай момундай заманда дефицит болот деп атабыз, жылдык керектөө канча Кыргызстандык билесиңер суумайга? Канча? Экономика министрисиз. Билебиз. Канча? Аны карабай мен айтам. Мен айтып берем. 80 000 тонна жылдык керектөө деп эсептелет. Расмий канча келет? Же Кыргызстанда суумай өндүрүлбөйт да. Канча келет? Кыргызстанда болуптур бир жерде бир 5000 литр 16 000 тонна. Калган 64 000 тонна асмандан түшүп атабы. Контрабанда да. Аны билген, ошону отуруп алып эсептеп, мына мояктан акча түшүрөт деп айта турган киши жок. Ошол жактан мына 3 айдын ичинде 16 000 тонна да бизде бар. Сен мен бул сумай. Анткени бир жылда көбүрөөк кирет эми. Бир жылда 16 000 тонна кирген үчүн айтып атам. Эми өткөн жылда деген да бар. Быйылкы 3 айды менен күн бүтүп калбайт да. Андан мурдакы жыл деген да бар. 80 000 тоннанын 16 000 тонна расмий болуп атса, калган 64 000 кайдан деп сураган киши жок болуп атат да. Ошон үчүн ушундай кырдаалга келип атабыз да. Анан баягы ушундай күндө биз туура айтып атышат. Мына жакшы нерселер деп атышат. Мына жаңы эле айтышты, салыкты иштөө, салыктан жеңилдик беребиз деп атат. Өткөндө болсо өтө жеңил болуп кетип акчанын баарын бир-экөө эле жасап атат деп мурдагы президент баш болуп кыйкырышып, бирөө эки кишини жаманатты кылып Кыргызстанга. Эки кишини жаманатты кылып, ошонун аркасы менен ачка алышкан. Ошондо да биздин айрым депутаттар акчадан чөнтөктөн бери санап ишкен. Өздөрү эчтеке билбейт. Түшүнбөйт. Базардагы ошо килограмм эме этти санап жүрүп, балким билер ошонусун, бирок кишинин кантип эмнени өндүрүп атканын түшүнбөй туруп, момчу акчаны табайт деп элге жаманат кылышкан да. Натыйжасын карасаң, Кыргызстандын эли канча ун жейт билбейт, канча май колдонот билбейт, канча шекер колдонот билбейт. Анан кийин баарыбызга акыл үйрөтүшөт да. Ошондо турганда. Чын эле. Сиз азыр аябай катуу бакылдап атасыз, анан эртең кредит бербей коюп жүрбөсүн сизге. Чын эме каршы чыгып атат. Уруксатпы мен бир маалымат берип коеюн. Ансыз деле тамаша болду. Ансыз деле башка банктардан алып, ошонун азабын тартып аткан үчүн бакылдап атам да. Анткени өкмөт жардам берсе, мындай сөз болмойт. Кредиттер бар да, ошондой. Уруксатпы бир так маалымат берип коеюн. Чыныбайков жана чек ара маселе боюнча сөз айтып кетти. Бул боюнча бир так маалымат берип коеюн. Бизде деген онлайн режимде бүт перевозчиктер менен биз сүйлөшүп жатабыз. Атайын мен чат кургам, бүт ассоциация менен бүт эмес, перевозчиктердин баары чоңдору бүт ошакта жүрүшөт да, бүт маалымат так айтып турат. Россия Казакстан чек арасында эмне болуп атат, Өзбекстан чек арасында, Кытай чек арасында, Тажикстан чек арасында, Казакстан чек арасында, жолдо эмне болуп атат, эмне проблемалар менен бар.
Касым-Жомарт Токаевдин буйругу чыккандан кийин буйрукта монча жазылып калыптыр. Бүт баарына тыюу салынат, чек араны өткөнгө бүт баарына. Ошол тыюуга, ошол буйрук үчүн бүт чек ара жабылып калган да, суббота түндө, воскресенье иштебей койгон. Ошондо биздин премьер-министрибиз, вице-премьерлер, бизде өзүнүн деңгээлде сүйлөшүү жүргүзүлдү. Премьер-министр убада берди, жүк ташуучуларга жабылбайт деп. Анан саат 22:00 чек ара ачылды. Понедельник түндө 22:16 биринчи машиналар өтүп баштады. Менде эмелер бар да, мен биринчи машина өтүп 22:16 ошентип ачылды граница. Андан кийин айтып атпайм, азыр бүт өлкөлөр жанакы карантин механизмдер иштеп чыгып атат чек ара өтүш үчүнчү. Башында бүт чек аралар бизде чүйдө 3 чек ара, Талаш жакта 1 чек арабыз бар да, машина өткөн, чоң машиналар өткөн, жүк ташуучу машина өткөн. Ошолор ачылып турган. Мына кече ошол механизм иштеп чыгыптыр. Казакстан азыр Таласта чоң капка иштейт, анан чүйдө Ак Тилек. Машина жабылган жок. Бир эле кайсыл машиналар өтө албай жаткан. Продукциялардын баары өтө берет. Любой жүк ташуучулар, бир эле кайсыл жүк ташуучуларды эме киргизбей жаткан, азыр документ айтып. Кайсыл жүк ташуучулар кире албай калган, бул жана Казакстанга кирген. Анткени аларды өзүнүн Алматага кантип кирет, Алматаны жаап атпай, Алмата Астанага чечилчен ситуация кылыпчы. Кантип өтөт машиналар? Мына кече информация келди, жүк ташуучулар иштейт. Бирок Алматанын ичине кирип иштегендер ошол жакта эле водитель алмашабы ушундай эме механизмдер иштеп чыгып атат да. Бирок азыр кармап отурбайлы, азыр болсо айтып атат, биринчи категория, экинчи категория бар, бүт өлкөлөрдө эле бул ВОЗдун эмеси. Ошол жакка кирген киши водитель карантинден өтүш керек, карантин өткүзүп келбесе, анда водитель алмашы керек депчи. Эми биринчи, экинчи категория бул кайсыл өлкөлөр? Биринчи категорияда 5 эле өлкө, бул Кытай, Иран, Италия, эми жанагы катуу спишка болуп көп киши өлгөн мамлекеттер. Экинчи категорияда бул 1000ден ашык киши уже заражение болуп кеткен да. Биз кайсы категорияда? Биз үчүнчү категорияда. Бизде просто есть факт заражения коронавирусом. К нам это отношение не имеет. Биздин жүк ташуучулар мындай айдап кирип чыга алат да. Жана кийим тигүүчүлөр деле продукция бардыгы мурдагы өтө берет экен да. Бүт баары азыр ушундай кырдаал, азыр ушундай. Баягы кризис болбойт деп ишенсек болот экен да. Биз да ошону жана эртеден бери айтып атпайбызбы? Мына кризис болсо дагы биз эң аз 3 айга өзүбүздү матрезерв аркылуу жанакы азык-түлүк продукциясы менен камтый алабыз. Мына азыр деген Кытайда стабилизация болуп кетти. Темир жол менен алар токтоткон жок. Темир жол менен келатты да машиналар. Азыр дагы жүк ташуучуларга 2 постун Казакстан ачыптыр. Мына бизде бүгүн сүйлөшүү жүргүзүп баштайбыз. Ал жактан эми бизден чоң базар Урумчидан Кашгарга келет, Кашгардан машина менен алып кете алабыз да. Эме железный дорога мененчи. Эми бирок Урумчига кантип келет бул машинеге? Аякта проблема эмне болуп атат? Азыр айтып берейин. Проблема эмне болуп атат? Ушул вирустан коркуп, ошол эле грузчиктер жумушка чыкпайт. Проблема ошодо. Бул биринчи маселе, бул темир жол менен алып келсе. Экинчи маселе, машина менен келген груздар, бул грузчиктер эмес, бул жана карантин өтүш үчүн эле токтоп калып атат да. Ошо себестоимость көпкө чыгып, анткени ал окташ керек, тамак жеш керек. Ошон үчүн азыр груздар токтолуп жатат да. Бирок бизде чек ара жабык эмес. Маселе бир нерсе бар. Ошол эле коронавирус Казакстанда болду да. Кыскача айтабыз. Маселе Казакстандын жумушчулары ишке чыкпай койбойт деп ким гарантия берет? Алар дагы вирустан коркуп чыкпай койшуптар. Чыкпай койсо алардын запасы эмне болот? Ошон үчүн эсептеп атпайбызбы жа? Кеп келечекте мына бул да өтөт. Булар актан атпайбы? Мына даже транспорттор это идет. Кеп анда эмес, мына эме ачкачылык, мындай дефицит болбойт. Бир жумадан өтүп кетиши мүмкүн. Эл бизге ишкерчилер баягы алып келген минимум алып келе берет, ачылат да. А бирок жана булардын иштегенде честный слово берди деп атпайбы? Мизам негизинде тиги түзүлгөндөр аткарылбай атпайбы? Булар ошон үчүн ички өндүрүштү көбөйтүш керек.
каржы саясатын өзгөртүш керек. Ошон үчүн стимулировать жетиштүү кылыш керек. Ушул дал менен колдонуп, биз импортозамещение өтүшүбүз керек. Аны үчүн ачыш керек. жаңы рабочий мына азыр жабылып атат да эмелер жабылды, кафелер, эмелер. Аякта канча бир 10-15 кишиден иштеп турабы, ошол эле официанттар бүт барысы эме жумушсуз калды турабы. Мына азыр окуу жайлар жабылат, предприятиялар кенч жабылат. Эми аларга эмне кылышыбыз керек? Аларга орун, жумушчу орун түзүп беришибиз керек да. Ушул жерден ушул кырдаал менен колдонуп, биздерге импортозамещение кылып, эң минималдуу хотя бы чоң производство курат. Эми алды чоң производство 3-4 жыл алат да. Хотя бы цех сыяктуу кредитование айтып атпаймынбы, стимулировать этиш керек. Нацбанк менен банктар менен чачыш керек ошол акчаны. Бүгүн жок дегенде бүгүн ушинтип калышты. Бирок бул сиз айтып атасыз, өтөт деп атпайсызбы? Өткөндөн баары унутулат. Кыскача бул жерде Кытай маселеси жөнүндө кыскача айткандачы, айыл чарбасында мисалы Кытайдан 15-17% жана канаттуу нети келет да. Бул Кытайдын жабылганы айыл чарбасында мындай эң негизгиси жанагы легкий промышленность жерде. Ошол калганы болсо мына биздин мына Чыныбактын сайты элдер айтып атат, жакынкы өзүбүздүн Казакстан ачык туруп өтүп атат да. Мына бул элдер айткандай Кытай менен ошол биздин айыл чарбасын айтканда ошол Кытайдын канаттуулар келбей деле койсо болот эле. Биз аны канаттуу албай эле койсо. айтайынбы? Мынча болду. Bunun için atayın bir lobby işleş gereken. Biz de bir lobby işledi. Kırgızstan'da kanattularga, Kırgızstan'da jana toğuktorun östürüş boyunca atayın mizam kabul alındı. Natijada Fin politsiyaga, güç organlarına tapşırma verildi. Alar Kırgızstan'a kontrabanda menen ошол toğuk alып келгендердин баарын барып, басып 2 жылдыгын эсептеп, штрафтарды салды очойгон миллиондогон. Алар качып жүрөт бүгүнкү күндө Кыргызстанга контрабанда ошо канаттууларды алып келгендер. Ошон биздин мында канаттууларды өстүргөн өндүрүш күчү да фермаларга өндүрүш күчү алып жакшылар тура баштады. Муну эмне үчүн башкалар ошол эле ун боюнча жасабайт? Муну эмне үчүн күрүч боюнча жасабайт? Муну эмне үчүн башкалар боюнча жасабайт? Май боюнча жасабайт деген маселени мен айтып келатам. Ошону айтып атам. 10 жылдан бери түрдө жанагы боюнча кредит саясатын өзгөртүп стимулдаштырат. Унга дагы ошондой маселе болот. Ундун эмеси көтөрүлөт. Бардыгы жакшы болот. Мындай кылалычы. Ушундай бүгүнкүдөй оор шартта эл продуктудан кыйналбайт деп ишенсек болот, а? Ишенсек болот. Жанагы талабайлы коюштун десек болобу? Бар. Маселе жок, дефицит деле болбойт деп турат. Бирок баа маселеси турат, мен айтып коесам. Бул баа маселеси бул экинчи маселе. Эртең коркутуп атпайбы өкмөт? Эгерде коркутуп эмне кылат, жардам берип, же башында туура саясат жүргүзүш керек да. Анан эле коркутуп эле бирдеме болсун. Чынын айткойчу. Колунда союлум бар деп элечи. Андай болсо эмне үчүн контрабандисттерди коркутпайсыңар деп мен айтып атам. Туура айтасыз. Чынын айтканда, бирок сиз бизнесмен катары сүйлөп атасыз баягыдан бери. Сиз депутат катары айтасыз. Депутат катары өкмөткө сиз мен айтып депутат катары айтам. Кат жаздым деп атам. Момундай маселелер бар. Эгерде биз чындап эле стратегиялык азык-түлүк маселесин ойлосок, могуларды чечишибиз керек. Контрабанда деген мамлекеттин душманы деп атам, экономиканын душманы деп атам. Анне бул эгерде мен бир эле нерсе боюнча айтсам ошентсеңер, мен бар контрабанда деген бул барлык нерсе боюнча Кыргызстан контрабанда менен жашайт. Өзү Кыргызстанда контрабанда, Кыргызстан тейлеп атканын эч ким билбейби? Баардык контрабанда менен окутуп атат. Маселе ошондо токтотуп, ошонун негизинде, мына мен бекерин айткан жокмун, Кыргызстанда деген дистрибьюторлор баары өлдү деп атам. Дистрибьютор деген ал май алып келген, ал чай алып келген, ал эмне керек десе Кыргызстандын эли. Ошонун баарын расмий алып келген фирмалар болчу. Азыр расмий калды, баары жоюлду. Азыр бейрасмий калды, эмне кирбей калды, мен майда айтпадымбы? Эмне 80 тоннанын 16 тоннасы расмий келип атат, калган 64-тү асмандан түшүп атабы деген бул депутат катары гана эмес, Кыргызстандын келечегин ойлогон мамлекетчил киши катары айтып атам мен. Чын айткан туура, бул жана суу май боюнча түштүктө Ош, Жалал Абадта май өсүмдүктөр өстүрүлөт дагы 40 000 тоннага жакын нерафинированный.
чынакынча айтып аткан рафинированный майда айтылып атат. Бирок бул боюнча жана аткезчилик жол менен келип атканды аны тосуш керек, айтыш керек. Бунун баардыгы жана күч органдары карап контрабанданы киргизтирбеш керек деген. Мен дагы бир нерсени айткым келет да, өкмөттө стратегиялык бир багыт болуш керек да. 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 40 жылга анткени ар бир 10-12 жылда кризис ушундай кризистер башталды да. 2008-де болгон бир мезгилде. 2007-де кризис болгон. 13 жылдан кийин кайрадан 2008-де кризис болгон. 2007-де Кыргызстанда Казакстан менен Россия ун чыгарбай коюп, ун кризиси болгон. 2008-де финансовый дүйнөнүн кризиси болгон. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн өкмөт ар бир 15 жылга же 20 жылга ушул стратегиялык багыт алып туруп, ушул кризис болбош үчүн бизде моундай өндүрүштөрдү кылышыбыз керек дагы. Эртең кризис болсо, биздин элибиздин дасторконунда Кыргызстандын мынандай продукциялардын баардыгы турат. Эч жактан албай койсок да биз ачка калбайбыз деген нерсе болуш керек экен деп ойлоп атам да мен. Туура, сиз абдан туура айтасыз. Любой өлкө өзү стратегиясы жашай албайт да. Эми өзүңүз билесиңер, бизде деле стратегия бар 2030 жылга чейин. 40га чейин чыгарып ийдик го. 40га чейин дегенде. Эми андан да тышкары өкмөттүн дагы стратегиясы бар. Билесиңер, жаңы премьер шайлаганда өзүнүн программасы менен келген, анын депутаттарыбыз бекитип берген ал программасын. Ошол программанын негизинде биз өкмөттүн программасын түзгөнбүз. Азыркы кырдаалда биз ал программа эмес, өзүнчө программа, мындай оперативный мералар деп коет. Бул ушул кырдаалга байланыштуу кандай мераларды киргизе алабыз да. Ушул негизинде биз азыр иш алып баратабыз да. Бул деген жана ишкерлерге жардам берүү, насыялар менен жардам берүү, ушул салык менен жардам берүү. Бул жерде жалгыз өкмөт эчтеке кыла албайт да. Өкмөт деген ишкерлер менен чогуу бирдей иштеш керек. Мына мисалы кант заводу кантип өстү. Бул өкмөт барып кызылчасын берген жок да. Бул деген алар өзү сознательности билип, өздөрүнүн акчасына кредит алып, ошол үрөндөрүн фермерлерге берди. Фермерлерге убада берди. Мен сенден мынчадан сатып алам. Ага, фермер иштейт. Анын үчүн өкмөт эмне маселе кылды? Бул жерде жекелер ишкер эмес. Өкмөт жок, сырттан келе турган шекерлерге мамлекеттик пошина киргизди. Гүлүк пошина жок кандай пошина. Мурда ошол башында кирген. Жок, ал башында 2008-9 жылдары башталып. Мен ошону айтып атам. Кантип бутта тургузганын айтып атам. Негизи мен эме оюм, бул деген ишкерлер менен чогуу иштешибиз керек да. Ишкерлер жөн эле мага жардам бер деп. Бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Бирок бир точкасын айтып коелучу. Бүгүнкү учурда бизде азык-түлүк кыйынчылык болбойт, болбойт. Жакшы, рахмат. Келечекте дагы башка маселелерди кийин козгойбуз деген оюбуз бар. Мына жаман оорудан Кудай сактасын өтүп кетели. Биздин дасторконубузда нан, чай, ун баардыгы болсун деп тилек кылалы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.